Вот нахуй, вот нахуй. Мне звонит второму тоже нахуй. Где нахуй? Без вас. Нахуй, толстый. Geç kolun нахуй, geç kolun. Мне звонит второму телефону. Саламатсыздарбы? Азыр эле Астанадан келдик Бишкекке. Интернетте сайтсам эле ар кандай ар түрдүү видеолор жөнөтүп тур. Элим Карыпбеков агабызга кайрылым. Жанында жакшы сөздөр жазыптырсыз. Я понимаю, действительно за меня переживаете. Если ушунчалык мага мындай борунуз ооруса, кайдыгер болбосоңуз мындай өзүм телефонума чалып эле акылдасатыңыз айтсаңыз болмок эле да. Анан жанагындай адамдын ушундай кемчиликтерин чыгарып, ошонун үстүнөн билбейм, мындай аудиторияны же активдүү көтөрүш керекпи? Мен максатты түшүнбөй калдым. Бирок чынында эле мындай эгерде мага жан тартсаңыз, ошол видеону чыгарбай эле мындай ага катары, эркек катары эним мындай кылганым болбойт деп жок дегенде бир звонок кылып койсоңуз болмок эле да. Бул видео 29 декабрда болгон. Мен бүт новогодний корпораттардын баарын иштеп, негизи күзүндө ачык айтканда мен без выходных работал. Целый күздүн баарын отработал. Анан жаңы жылы 30-сында у меня выходной, 31-го тоже выходной. 30-сында бүт баарын бүтүрүп алып, бир аз эс алганбыз. Корпораттарды бүтүрүп алып. Анан кийин бир аз скриншоттор жанында чыгып кетиптир. Эми ал деле 2 жума мурун деле обсуждение болгон. Анан ошо өткөн кеткенди кайра казып, кайра чыгарып, эми чоочун адамдар чыгарса бир жөн эле Илим байке, бирок эми сиз менен жакшы эле мамиледем, бири-бирибизди тааныйбыз, анан аудиторияңыз бар сиздики, анан мындай улуу адам, жакшы көрүп сыйлап жүргөн байкебиз ушинтип мындай кемчиликтерди чыгарып, ушинтип таратып атканыңызды көрүп, бир аз мен ачык айтканда сизге аябай капа болдум, Илим байке. Кечирип коюңуз, бирок мен чын деле аябай капа болдум сизге.